Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Максат Чаки, туризм боюнча эксперт. Саламатсыңарбы? Көп талкууларга катышып жүрөсүз, Фейсбукта дагы, башка жактарда, жыйындарда. Биздин туризм бир топ өнүгүп келатат го, бирок сизди алымсындырбайт экен. Каяка, кандай, эмне кылыш керек мындан ары да өнүктүрүш үчүн? Биринчиден чоң рахмат чакырганыңыздарга. Туризмибизди биз Кудайга шүгүр 33 жылдан бери жакшы өнүктүрдүк. Орто Азия чөлкөмүндө негизи эле ошо КМШ мамлекеттеринин ичинде Кыргыз мамлекети туризмдин мындай көрсөткүчү боюнча, темпи өсүшү боюнча бир лидерлердин арасында десек болот да. Бул жагы абдан жакшы. Албетте бизден ашкан мамлекеттер да бар бул тармак боюнча. Бирок биз Кыргыз мамлекети туризмди өзүнүн стратегиялык тармак катары көргөндөн кийин 30 жыл бою ошол туризм тармагын абдан жакшы өнүктүрдүк. Буга чейин көптөгөн өзүбүздүн дүйнөлүк деңгээлде өзүбүздүн продуктларыбызды көрсөтө алдык. Мисалы, экотуризм боюнча болобу, ошол ысык көлгө байланыштуу туризм болобу, ошондой эле көчмөн оюндары, мисалы, көптөгөн фестивалдарыбызды көрсөттүк. Бул абдан жакшы. Мына кечээ жакында эле туризм департаменти 10 миллион турист быйыл келет деген прогнозун берди. Бул дагы көп нерсени сүйүндүрөт, көп жерден. Буга биз айтсак болот, ошо 30 жылдын ичинде тайманбай ошо иштегенибиз, ошого Кыргыз мамлекетинин, биздин бийлик бутактарынын, элинин баарын салым кошуп, албетте эл дагы аралашып, алар да түшүндү, ушул жалаң эле соода менен эле мисалы оокат табып же бизнес кылгандан башка ушул туризмде дагы тармакта көп нерсе табуу болот экен деп алар дагы түшүндү дагы. Бүгүнкү күндө туризмдин азыркы өнүгүп келген деңгээли жакшы десек болот. Бул мен айта алам, жакшы деп. Бирок эми келечекти карасак, келечекти карап, азыркы 21-кылымдагы туризм тармагында трендтерди карап, мисалы, жаңы мисалы өнүгүү технологияларын карасак, эгер биз дүйнөлүк ушул туризм мамлекеттерине канча мисалы акча таап атышат. Бер жагы мисалы баары бизде Түркия менен салыштырганда жакшы көрөт эмеспи? Мисалы Түркиянын эле ВВПнын жана ички дүң продукциясынын эле тапкан акчаларын карасак, бер жагы бир 50 миллиард, ушундай бир 100 миллиард долларга чейин ушундай акча табышат да. Эгер ошо менен салыштырсак, анда биздики абдан эле кичинекей да. Дүйнө жүзүндө мисалы туристтик поток, жалпы туристтик поток 1 миллиард адамдан ашат да. То есть бир жылда 1 миллиардтан ашык адам дүйнө жүзүндө турист катары кыдырат. Ошонун ичинде биз Орто Азиянын баарын кошкондо дагы 1%га жетпейбиз. Орто Азияны, Өзбекстан, Казакстан, Түркменстан, Тажикстан баарын кошкондо 1%га жетпейбиз. Ал эми Кыргызстанды өзүнчө алсак, анда биз 0,0,0,1% дегенде элебиз да. То есть мындай айтканда дүйнөлүк ушул масштабтагы 1 триллион доллардан ашкан туристтик рыноктон биздин ВВПбыз 500 миллион долларды алсак, бул эми өтө эле анда аз экени көрсөтүлүп турат да. Демек, биз иштей турган направлениябыз абдан көп да. Эми ошону кандай кылабыз деген да. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө мына азыр биз ошону токтоп туруп, азыркы жүрүп бараткан машинабызды токтотуп туруп ойлонушубуз керек. Токтотпой эле эметсечи? Эми биз азыр бир мындай ичке жол менен баратабыз да. Ооба, өзүбүзгө жетип атат. Өзүбүзгө жетип атат, элибизге Кудай шүгүр жетип атат. Ар ким туризм менен ошол оокат кылып атышат. Мына көл үстү эле карасак, канча деген жанагындай коттедждер салып оокат кылат. Бирок бул мындай ичке эле бир жол да. Бул жакта мен жогоруда айткандай абдан чоң бир трасса, автобан жатат да. Ал жакта эми машиналар шуулдап, бер жагы эле 20-30 полоса машина менен шуулдап өтүп атышат. Биз кичинекей жол менен, балким даже асфальты жок жол менен кетип ошого ыраазы болуп атабыз да. Мен ошон үчүн азыркы учурдан ушул акыркы кезде ушул маселени көтөрүп атам. Биз туризмге болгон көз карашты, туризмге болгон стратегияны, негизги эле өзүбүздүн туристический концепциябызды азыртан баштап, мен ойлойм 180 градуска пересмотр кылышыбыз керек. Мындан ары бул кеткен бизге келечекте, бүгүнкү буга чейин алып келди, ооба, жакшы бизге пайдасын алып келди, бирок мындан ары тилекке каршы бизге көп пайда алып келбей турган экен. Мен жеке өзүмө бир түшүнүккө келдим да. Табигатка дагы зыян. Албетте, менин жеке анализим боюнча бизге 90-жылдары биз жаңы эгемендикти алганда сырттан эксперттер көп келди да. Ошол ООН, ПРООН, жанагындай дүйнөлүк USAID деген дүйнөлүк организациялар аркылуу биз абдан чоң жардамдар алдык. Алар жанагындай бизге эксперттерин алып келип, жана ЮНВТО деген бар, Всемирная туристическая организация, ошолордун эксперттери бизге 90-жылдарды туризмди үйрөтүп башташты. Биз билбейбиз да, биз баягы ысык көлдө жана Ала тоо же Голубой ысык көлдөн башка пансионаттарды деле билчү эмеспиз да.
Анан алар карап көрсөм ошол кезде эле бизге кичине бир мындай айтканда туура эмес тупиковый балким бир тармакты эле көрсөтүп коюштур да. Бул экотуризм. Экотуризм деген эмне? Өздөрүнө зыян тийби, өздөрүнөн бошогон жерде. Ооба, экотуризм бул жанагы биздин Кыргызстан жаратылыш да, эми Кудайдын берген бейиши да бизгечи. Эми ал любой жерде эле конокту тоссок биз уялбайбыз да. Мисалы Казакстанда андай жок, ал көп жагы эле, Өзбекстанда тем более чөл да. А бизде каяка барбасаңыз эле бүт жер бейиш да. Анан булар ошол жерде боз үйлөрдү коюп эле, өзүңөр туристтерди жана экотурист катары тоссоңор эле сонун болот деп койгон. Анан биз жыргал турбайбы деп туруп, бирок действительно боз үйлөр койсок туристтер келип атты. Сонун, керемет. Бирок карап көрсөк акча түшпөйт экен да. Эми жанагы 5-6 боз үйүн коюп койгондо эмнесине төлөйт эми? Курдакка балким 500 сом төлөйт. Бир күн жатаканага балким бир боз үйгө балким 1000 сом төлөйт болду да. Башка эмнесине төлөйт ошол жерде? Эчтеке жок. Магазини жок, ресторан, кафеси жок мисалы да. Төлөйт турган шоппинг кланзи эчтеке жок, торговый центр жок мисалы да. Эми ошол анда бир туристтерди карап көрсөк 1-2-3 миң сом эле түшөт экен. Анан ал дагы эмне кылат? Рюкзагын көтөрөт дагы тоо таштын арасын кыдырып кетип калат. Эч нерсеге төлөбөйт. Төлөбөйт. Ошол жерден балыкты кармайт, форельди кармайт, өзүн жанын багат дагы, жыргап туруп, баягы биздин жаратылышта суктанат дагы, бирок адам балким канча акыр чикир калып атат да, ошентип кетип калат. Карап көрсөк, монетизация жактан, акча түшүү жактан бизге туура эмес тармакты көрсөтүп коюштур да. Биз ошону ээрчип, азыр абдан ошону ээрчип кеттик да. Азыр кемпингдер курула баштады. Эми биз ага да сүйүнүп атабыз. Боз үйдөн көтөрүлүп, уже современный кемпингке кеттик деп биз ага да сүйүнүп атабыз. Бирок кемпингти эле карап көрсөк ошол экен да. Ооба, мындай карап көрсөк современный, заманбап. Тим эле дизайндар шундук, жаткан ичи керемет. Анысы бар. Бирок карап көрсөк кемпинг ичинде канча 2-3 миң сом төлөйт. Мейли 5 миң сом деп коелукчу. 5 миң сом төлөйт, тамагына 1-2 миң сом төлөйт. Ошентип канча бир 7-8 миң сом эле төлөйт экен бир күндө. Болду. Башка эмнесине төлөйт? Эми мейли жана кымызсымыз жана сүт ичет экен, анысына бир суткасына дагы 1-2-3 миң кошуп коелук. Ашып кетсе ошондо эми аябай чойгондо бир 10 миң сом бир күндө. Бул аябай чойгондо да 10 миң сом түшөт экен. Көрдүңүзбү? Бул мындай айтканда дүйнөлүк масштабта бул тармакты арзан туризм катары карашат. Эң арзан. Примитивный. Примитив. Жаман эмес. Жамандабайбыз, бул да керек. Мисалы, бирок бул примитивный. Бул мамлекетке көп доход алып келбеген тармактарда. Анан биз ошол жана мен айткандай кичинекей узкий жолго, таштак жолго аябай ээрчип кетип, ошо менен кетип калыптырык да, жалпак тил менен айткандачы. Ал эми дүйнөлүк жанагы ошол Европада, Франция, мейли Европаны алып байласак да, биздин коңшуналар, өзбек туугандар эле карагылачы. Алар башынан эле түшүндү. Жаратылышта көп акча кыла албайт экенин түшүндү алар. На природе много денег не сделаешь деп өздөрү айтышат да. Каякта акча көп сарпталат? Шаарларда. Ошон үчүн өзбек туугандар Таксиге түшөт. Ресторан, кофейня, жанагындай шоппинг, ночной клубтар, мисалы музей, сузей, жанагындай элементарно күрүнүп кеткенде каяка кереги каласыз? Ошондо бир заведение кереги каласыз, ал жерге акча төлөйсүз, жана тренажерный зал, фитнес клубтар, көрдүңүзбү? Жанагы ар бир турист кем дегенде бир 2-3 миң доллар чөнтөгүнө салып келет. Бул кем дегенде, бул дүйнөлүк мындай айтканда анализ боюнча ошол акчаны белгилешкен да. Ар бир турист кем дегенде 2-3 миң доллар салып келет. Ал эми Байбек көрүп атканда 5-10 миң долларга чейин алып барат да. Аны сарптайм деп алып келет да. Эми ошо 2-3 миң доллар Кыргызстан кайра сарптап атат жана 5-6 боз үйдүн ичинде. Даже кемпингдин ичинде. Сарпталбайт. Ошол 2-3 миң долларын алып келет, кайра алып кетет да. Бизге бир мындай бир тиын. Ал эми өзбек туугандар каралачы, ошол 2-3 миң долларын полный сыгып алышат да. Молодцы. Молодцы, үйрөнүштү. Эми биз дагы ошону үйрөнүшүбүз керек азыр Нарым байке. Биз дагы азыр мына өкмөттүн деңгээлинде урматтуу Саадат Нуркожоевич ошону азыр демилген көтөрүп, Акылбек Үсөнбековичтер ошол демилген көтөрүп, биз азыр туризмди толугу менен көңтөрүшүбүз керек. Взглядты. Тиги да кала берсин, бирок мен көз карашты айтып атам. Көңтөрүш керек. То есть албетте жанагы арзан туризм кала берет, ага тийишпейбиз. Ал жанагы канча деген азыр кемпингдер курулду, эмелер, эмелер, гестхаустер, алар тура беришет, ага эч ким тийбейт. Бирок эми үстүнө надстройка куралык. Базис бар. Надстройка жок болуп атат. Эми надстройканы куралык. Надстройка деген эмне? Азыр элитарный туризмге курс алалык. Элитарный туризм каякта? Мисалы ошол эле мына азыр керемет мына биздин берметибиз Ысык көл. Мына азыр мен президентибиздин, урматтуу президенттин жана инициативасын толук колдойм. Толужа базасын курганга азыр демилге көтөрүп азыр башташты. Куршевел кылабыз деп атат. Жанагы чоң этно комплексти шаарды куруп атат. Биз этно комплекс деп жанагындай 5-6 боз үй куруп эле жана забор коюп эле этно комплекс деп атпайбы? Ал этно комплекс эмес.
мисалы мына Супаран этно комплекс десек, Чуңкурчак деген этно комплекс десек болот, мисалы Рух Ордону, Манас Ордону этно комплекс десек болот толук кандуу да. Булар толук кандуу этно комплекс. Ал эми жана 5-6 бойзик бул эч кандай жатпайт этно комплекс. Эми атын эле атап коюп атышат биздечи. Эми азыр жана президентибиз көтөргөн инициатива бул туура. Мен колдойм. Бул элитарный туризм элемент, анткени турист ал жерге барганда жок дегенде 1-2 күнгө калат. 1-2 күн ичинде ал уже акчасын коротуп баштайт. Ар кандай сервистер, услугалар, тамак аш, кофе, мофе, тиги бу, жана тоолуж барган жана скипастар деп коет, жана лыжа-пылыжаларына бүт баарын бул туристтер ошого рахат алат кайрачы. Алар акча короткондо, негизи адам ушундай да. Адам когда мындай акча коротуп атканда, бул да бир психологиялык бир эме да, бир элемент да. Мындай айтканда, особенно аял кишилер удовольствие алышат да. Ошон үчүн аларды издешет. Каяка берсек депчи. А биз тилекке каршы ошондой да жок болот атпайбы? Мына азыр Ал жактан буруп тоого алып кетип атабыз. тоого алып кетебиз, кой берип коебуз, жанагы малды кой бергендечи, алар баягы жайылып кетишет. Болду. Эми аякта дегичи эми торговый центр жок да, мисалчы тоонун аразында. Магазин жок да, кофейня жок да. Эми ошондой биз комплекстерди курсак, азыр элитарный, көлдө мисалы яхт клубтарды, Куршевей кылып туруп, мисалы азыр мына түндүк зонаны, эме Ысык-Көлдүн түндүк зонасын айтып атышат, уже батпай калык түштүккө дечи. Эми мен азыр инициатива көтөрүп түштүктү толугу менен бир жаппайлыкпы, кору кылалык дагы элитарный туризмге гана уруксат берелик. Анын өзүнүн стандарттары болот. Кем дегенде бир 3 жылдыз отель. Эгер бир бизнесмен келип айрга бирдеке ачам деп атабы, условия. Кем деген 3 жылдыз отель. Баланча түкүнчө деген чоң жогору стандарттагы мындай бир условияларды коелук, ошондо гана капитальный строительстволор болсун мисалы да. Целымында бир комплекстер болсун, ичине турист киргенден кийин бер жакта эле 5-6 күн ошол жерде жүрө тургандай кылалык да. Ал эми азыр Чолпон атанын кеткиси келбей. Мисалы Чолпон атанын жагында пансионаттарга карасаңар ашып кетсе бир күн эле. Эми коттеджден башка эчтеке жок. Даже Чолпон ата шаарында эчтеке жок. Торговый центр жок нормально. Мына биздин Бишкек парк, Азия Молл дегенде, ушундай Дордо Плаза деген Бишкекте болот атпайбы, чоң торговый центрлер. Ошондой жок Чолпон атада. То есть туристу негде тратить деньги. Ал эми түштүк зонасы мен азыр сунуш берип берем, полностью жабып туруп, Тоңдон баштап, жана Балыкчыдан баштап тегемеге чейин, Караколго чейин полный элитарный туризм зонасын кылалык. Эмнеге дегенде, келечек эгер Ысык-Көлдү алсак, түштүк жегенде. Ал эми мамлекеттин деңгээлинен алсак, келечек каякта? Түштүк биздин облустарыбызда Жалал Абад, Ош, Баткенде жатат. Биз Северный Кыргызстандын жанагы Чүй, Ысык-Көл, Таласта туризм тилекке каршы ограниченный потенциалы. Эмнеге дегенде тек гана жаратылышка байланыштуу. Бул жерде бизде архитектурный комплекстер жок. Бизде жанагындай тарыхый, мисалы империялардын издери бул жерде көп деле эмес да, мисалычы. Ошонун баары тең түштүктө жатат. Этника, Восток, мисалы да, жанагы, мисалы Турцияга барсаңыз, биз түрктөрдүн жанагы ар кандай культуралардын чайын бергенин, тиги буларын көрүп алып туруп суктанабыз го. Ошондо жанагы аш тартканы, жана чай куйганы, чайна культура каякта Кыргызда? Түндүктө жок, түштүктө. Көк чай деметип отуруп, эмне чайханалар каякта? Чайхана именно ошол жактан келген. Негизи ошо менин жерге көз карашым боюнча бизде потенциал ошол именно ушул 3 облустта жатат да. Булардын потенциалы биздин северный караганда гораздо больше. Эмнеге дегенде, Орто Азияда 2 чоң локация бар да, туристический. Бул Ысык-Кульск-Алматинский кластер и Фергана-Памир-Алайский кластер да. Фергана-Памирск-Алайский кластерге көбүнчө жанагы жибек жол менен келген туристтер Европадан келишет. Ал эми Ысык-Кульск-Алматинский кластерге көбүнчө казак менен эми орустар келет. Аяк чет өлкөлүктөр келбейт көп делечи. А вот именно ошол Фергана-Памир-Алайскийге бүт жана жибек жолуна 400 миллиондук поток, ошонун ичине жете бир 2-3%, 5% чейин ошол аркылуу өтөт да. Эми карабайсызбы, бул жакта гигант жатса, именно основной рынок ушол жакта жатса, биз мындай айтканда өзүнүн аракетибизди ал жакка кылбай, азыраак рынок болгон жакта аракет кылып атабыз, то есть Ысык-Көлдүн тегерегинде кылып атабыз да. Жеңилирээк да. Ошон үчүн мен жана айтып аткан 180 градуска бурушубуз керек деген ошол. Биринчисинен экотуризмден городской туризмге буралык. Шаарыбызды өнүктүрөлүк. Мына Бишкегибиз жатат, Каракол, Чолпон атабыз жатат, Жалал Абадыбыз жатат, керемет азыр өнүгүп атат, Ошубуз жатат, Нарын жатат, мисалы тоонун арасында болсо жакшы азыр мына кофейнялар, тигилер ачыла баштады. Ошол жактан өнүктүрөт да туристтерди ошол жакка тыгалык. Алар ошол жактан акчаны коротушсун. Тоонун арасында корото албайт. Бул бир. Театрга да алып барса болот да. Конечно, мына азыр Манас театрыбыз ачылды. Керемет. Сонун, бирок кайсы турист барып атат Манас театрына? Манас театрдын негизден бирден бир максаты кыргыздарды тартыш эмес, анткени биз өзүбүз көрүп атабыз Манасыбызды, угуп атабыз, ооба, аны баарыбыз эле Манас деп ыйык тутабыз. Бирок туристтерге көрсөтүшүбүз керек. Манас театрда ошол жака, бирок тилекке каршы азыр турпоток биз шаарларга өтпөйт.
тоо ташка эле кетип калышат. Ошон үчүн биз шаарларга бурушубуз керек. Бул бир. Экинчисинен ушул түндүк Кыргызстандан уже жакшы өнүктү, бутуна турду, Кудайга шүгүр. Эми основной акцентти Южный Кыргызстанга курушубуз керек да. Ошол жактан биздин потенциал. Биз жанагы Фергана аркылуу өткөн, ошол Өзбекстан аркылуу өткөн ошолорду талашыбыз керек. Азыр мисалы Өзбекстандан келген основной потоктор биз Ош, Алайга өтүшөт да. Алар өзүнүн машинасы менен келет, өзбектердин. Өзбекстандын гидтери менен келет. Өзбекстандын суусун, даже Өзбекстан тамагы самсаларын чейин салып келишет. Кыргызстан эчтеке алышпайт. Айдоочусу Шопуру дагы өзбекстандык шопур. Бензини да жада каза ошол заправка кылат. Заправка кылып туруп, анан кийин бизге киришет. Бизге акча түшпөйт. Көрдүңүзбү, биз тилекке каршы ошол арзан туризм артын чересире ээрчип кеткенбиз да. Ал эми өзбек туугандар малац, алар баарын тең ошону үйрөнүп туруп, менеджментти правильно коюшкан да. Биз азыркы учурда туризм менеджментти правильно коюш керек. Эми менеджментти кантип биз правильно коебуз? Өкмөттүн деңгээлинде биз госуправленияны биз азыр тоже 180 градуска бурушубуз керек. Азыр дүйнө жүзүндө креативный экономика азыр күч алып атат. Европа, өнүккөн мамлекеттер креативный экономика деп традициялык экономикадан бөлүп атышат. Традиционный экономика башка. Бул биз буга чейин Гарнада бувайшы отрасль, торговля, переработка, айыл чарба, бу текстиль, мекстиль. Муну баары тең креативный, традиционный экономика. Ал эми биякта өзүнчө креативный экономикада бөлүшкөн, биз дагы эми Кыргыз мамлекети Кудайга шүгүр өзүнчө азыр өкмөт тарабынан да иштер болуп атат, ооба, өзүнчө программалар чыгып атат. Бирок биз буга дагы мындай айтканда бир узкий тармак катары эле карап атабыз. Мисалы IT-ни эле бөлүп койдук, бүттү. IT тармактан башка мен көрө элекмин. Ал эми креативный экономика негизи эмне? Бул туризм. Креативный экономикада бул эмне? Бул мындай айтканда бир креативге, идеяга байланыштуу интеллектуальный продукттар да. То есть ойдон чыгарып туруп эле саткан нерселер да. Бул ошол туризм. Карап атабыз, ойдон чыгарып эле сатып атпайлыкпы? Боз үйдү коюп коюп эле бир нерселер аттарды, паттарды жана кымыз лечение деп оюстан чыгарып эле туристтерге сатып атабыз да. Вот первый очередь туризм. Экинчисинен маданият, культура. Дүйнө жүзүндө маданият, культура бул акча алып келген отрасль. Бюджетке негизги доход алып келген культура. А биз бүгүнкү күнгө чейин культураны дотация кылган, мындай айтканда дотационный эме катары алып келип атабыз да. Дүйнө жүзүндө азыр сериалдар, концерттер, поп-звездалар, мисалычы. Жана сиз айткандай эле театрларга канча деген туристтер алып баратат. Европаны караңызчы, Венский оркестрлар, мисалы цирк дю Солей, например, да. Ошондой эле биздин Прибалтар театрлары. Бунун баары тең акча табышат. Булар мындай айтканда монетизация жакка өткөн. Эски жатканда хозрасчет, жаңы жатканда монетизация жакка өтүшкөн. Булардын баары тең акча зарабатывать этишет. Кол өнөрчүлүк, ремесленничество. Муну өзүнчө ошол креативный экономикага кирет. Сувенир, конечно, бул миллиардный доллар. Миллиардный оборот. Сувенирлер өзү эле обороты миллиардный доллар. Ал эми креативный экономиканы алып көрсөк, бул триллион доллардын тегерине жаткан бул өзүнчө экономика. Ошол эле этноспорт, биздин улуттук оюндар. Мына Европа барсаңыз, жана букаларын, тигибуларын, Америка барсаңыз, ковбойлорун көрсөтөт. Көрдүңүзбү, булар этноспортту монетизируйт. Акча табышат. Туристтерге шоу көрсөтүп берет. А биз шоу кылбайбыз. Биз тек гана жанагы ипподромдо эле гана кыргыздарга эле көрсөтүп коебуз. Андагы дотация катары министерстводон акча алабыз, өкмөттөн акча сурайбыз да. Бунун баары тең Нарынбайке. Они все зарабатывают деньги. Бул бизге, менин расчетум боюнча, 1 миллиард доллардан 3 миллиард долларга түздөн түз киреш алып келе турган тармактар. Бирок тилекке каршы бунун баары тең бизде дотациялык отрасль жатат да. Ошон үчүн мен азыр сунуш берет элем. Садыр Нуркожоевич, Акылбек Сөнбекович, азыркы учурда ошол креативный экономиканы бириктирип, өзүнчө министерство түзөлүк. Ошол министерствонун ичинде туризм, культура, ремесленничество, фэшн индустрия. Мына азыр бизде фэшн индустриялар, дүйнө жүзүндө фэшн индустрия бул миллиардный да обороттогу бир өзүнчө тармак да. Булар жанагы Gucci, Prada деп атпайлыкпы? Булар брендтер, азыр буларда дүйнөлүк кризис болуп туруп, бүт этника жактан, бизде көчмөндүүлүктөрүн жактан идеяны ошактан чырпайт этип атышат. Бизден алып кетип атышат. Бирок до сих пор бизде фэшн индустрияны көрүп эткен управление, даже департамент жок. Көрдүңүзбү? Ар бир мастер өзүнчө эле. Өзүнчө. Булар жетим балдардай да. Ошону фэшн индустрияны бириктирип, этноспортду алалык өзүнчө, искусствону алалык, баарды бириктирип туруп, министерство креативный экономика түзбөйлүкпү. Анан премьер-министрдин жанагы председатель өкмөттүн башынын астында вице-премьер дегенде ошондо бир статусту, мисалы бизде айыл чарба боюнча зам бар, безопасность боюнча зам бар, ошондой эле креативный экономика боюнча бир өзүнчө замды түзсөк, мен гарантия берем. Биз 2-3 жылдын ичинде бул тармактардын баарын тең доходоприносящий отрасльга айландырабыз. Мына азыр өкмөт жакшы иштер иштеп атат, ооба.
ар кандай ошол жанагы таможня жактан болобу, налоговый жактан болобу, мисалы доходдорду источниктер көп таап, аны бюджетти толтуруп атат. Бул жакшы, бул туура. Бирок бул жакта адан да чоң источниктер жатат да. Биз 20-жылдын көз карашы менен кичине карап атабыз да. Баягы таможня менен налоговый гана, инспекцияны гана дохода переносить основной канал катары карап атабыз, бирок кечиресиздер. Дүнү жүзү культурадан жана сериалдарды эле карасаңыздар канча деген обороттор менен акча таап атышат. Биз ошол жана культура, туризм, мисалы искусство, фэшн, ремесленчество, этноспорт баарын тең эгер бириктирсекчи, жана архитектура дизайндер дүнү жүзүндө булар акча табышат. Биз архитектура тек гана жана обслуживающий катары структура катары карайбыз да. Бирдеке канал курганда же жол курганда эле, же шаарды курганда эле гана гор архитектура, обл архитектура ошолорго задание бүттү, алар айлыгын алат болуп жатышат. Бирок дүнү жүзүндө архитектура деньги зарабатывает. Дизайн, реклама, промоушен, бүт бартын ушун башына архитектор турат. Булардын жумушун биз монетизировать этип салсак болот. Бирок буга өзүнчө могу биздин традиционный экономиканын министерствонун көз карашы жарабайт. Алардын подходу, менеджменти жарабайт. Креативный экономиканын гана подходу, менеджменти көз карашы менен керек да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр креативный экономика түзсөк, бул өзүнчө доходоприносящий отрасль болот. Тармак. Министерство экономикада жана горнодобывающий калсын, мейли ошо переработка, айыл чарба, текстиль, жана биз эмне иши, ошонун бар логистика бүт калсын. Анткени алардын тармактары уже бүт иштеп атат. Эми өзүнчө ошону түзбөйлүкпү? Мен ишенем. 2-3 жылдын ичинде бул отрасль бизге абдан чоң результаттар берет да. Абдан чоң результаттар берет. Мисалы үчүн мен мына Ригага барсам, тосуп алган адамдар мени латвиялык театрга алып барды. Операда эмес, балет эмес, жөө эле оюн. Латыш тилинде, Латвия тилинде. Мен эч нерсе түшүнбөйм. Бирок отурасың, көрөсүң. Программага киргизип койгон. Айла жок, ошол программа киргизгенде ошонун ичинде акчасын сиздин акырын алып койгон, эмне десе программа да бар деп коет. Айла жок, төлөйсүз. Мен уккан эмесмин, бизге келген туристтерди кыргыз драма театрына бирөө алып барат экен деп. Ошону карабайсызбы? Кыргыз драма түшүнбөйсүңөр деп коет. Түшүнбөйсүңөр деп коет. А чындыгында жана бүркүт салганды деле, мисалы үчүн Испанияда мен көргөм, бүркүт салып атканын акча төлөп кирип көрөсүң. Трибуна бар, стадиондун тияк башынан эмеге жиберет, кой берет, бүркүттү же шумкарды ал барып бир нерсени алат. Ошого бир жарым саат, 1 саат отурасың, акча төлөп көрүп кетесиң. Бизде ага жете элекпиз. Өзбек туугандар жетишти. Алар ушинтип атышат азыркы күндөчү. Мына бизде деле мына парктарыбыз ачылып атат. Ынтымак паркы, например, да, абдан сонун парк ачылган. Ошол жерге эле ошол жана Салбурунчу, тиги булар баарын чогултуп туруп, программа түзүп коюп туруп. Мына бизде сонун туроператорлор бар. Като сен ассоциация абдан сонун иштеп атышат. Эми бул жерден албетте мамлекет ошонун баарын тең соединять этиш керек. Конечно, координация кылыш керек. Албетте биз мажбур боло албайбыз туроператорлорго. Анткени аларды да кызыктырыш керек. Аларга да кандай бир жерден компенсация же бирден бирдеме төлөп бериш керек. Бирок туроператор деле макул. Анткени алар деле ошо программа түзгөн үстүнө иштешет. Алар деле туроператор жана туристтер тарткандан кийин туристтерди деле бир кызыктуу жерге алып баргысы келет. Анан мисалы ошол ынтымак паркка алып барсак, жумасына 1-2 шоу көрсөтсөк, ошол бүркүт, сүркүт, тайгандар менен, биздин манасчылар менен, мисалы жанагындай улуттук оюн жана модаларды көрсөтүп, жана белечектер көрсөтүп этсек, турист кайра жан деп барат. Жанагы сиз айткандай программанын ичинде ошол акчаны төлөгөнгө даяр. Ошентип биздин жана Салбурунчулар да акча табат, Манас театры да акча табат, этномода менен иштегендер да акча табат, ошондой болот да. Эми биз ошол тилекке каршы мамлекет деңгээлде ошол жактан көп мындай айтканда иштей албай жатабыз да. Мисалы азыркы учурда кол жете элек, мындай мүмкүнчүлүк жете элек. Азыркы учурда мисалы департамент бар, фонд бар. Бирок булардын потенциалы ага жетпейт. Алар жаман иштебейт дебейм, алардын потенциалы жетпейт. Мисалы департамент, министерство экономиканын бир астындагы бир 4-чү, 5-чи, 10-чу департамент катары киргизип койгон. Ал эми фонд туризма бул өзүнчө фонд кылып койгон. Эми анын да полномочиясы аз. Көрдүңүзбү, туура эмес кылып койгонбуз да. Ошон үчүн мен азыр буларды өзүнчө бөлүп туруп инициатива ошол көтөрө турам да, ошол министерство креативный экономика кылышыбыз керек. Ошондо гана биз өзбек туугандардай масштабно иштей баштайбыз да. Ошондо бизге жана 10 миллион турист келип атпайбы? 10 миллион турист $1000 эле бизге калтырса канча миллиард? Канча деген миллиард калып атат бизге? 10 миллиард доллар калып атат. 10 миллиард доллар Нардын байке. Биздин бюджет ВВПбыз Кыргыз мамлекетинин азыр 11 миллиард атабы азыр, например. Ошондой. А эгер тиги $1000, мейли $500 эле дейликчи, 5 миллиард доллар ВВПбызга туризм эле алып келет да. Бул минимум еще. Потенциал абдан чок.
уюштуруш керек. Ошонун баарын тең азыр аба эми уюштурганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Чүнүгүбүз да жетет. Азыркы учурда ошо президентибиз колдосо, мисалы биз иштеп бергенге даярбыз. Жаш мына жанагы сиз айткандай креативдүү балдарды, жигиттерди ошол жакка иштетип, алар өз долбоорлорун түзүп, жеңип, ошондой кылып, анан жанагы программаларды шаардын ичинде жүргөндөй кылып, шаарды дагы көрсөтө ала тургандай, шаардын ичинде бар, бирок кичине эле бир группаларды көрүп каласың, бирөө эчитип баратканын тигини муну көрсөтөйүн деп. Мисалы үчүн Парижге же Барселонага барсаң, тим эле шаардын ичи бүт эле туристтерди. Нары бери тигини бир гид ээрчитип баратат, башканы да бирөө ээрчитип баратат, биринин артынан бири. Ооба, биз мындай болуп калды да, биз туристтерибизге өтө эле демократиялуу мындай мамиле кылабыз да. Анын каалаган нерсесин бүт жазайбыз. Бирок кечирип коелу, мисалы өзбек туугандар антпейт. Анын мейли 80-70%-ын каалаган жазап берет, бирок 20-30% өзүнүкүн мажбурлайт да, жанагындай. Тияка барбаңыз, бияка да барып кетиңиз депчи, өзүнүн жана сиз айтканда театрынан да киргизет, тигизинен көрсөтүп, ал жердин акчаларын төлөтүп туруп, ошентип, мындай айтканда туристтерди жумшак, бирок акчаларын сыгып алышат. Биз да ошончубуз керек. Мына эми албетте баары шаарыбыз жарабайт. Бирок бир 10го жакын шаарыбыздын потенциалы бар, күчтүү. Ошол жерден жок дегенде, мисалы Кыргызстанга 4-5 күнгө келсе туристтер, бир күндүн хотя бы ошо шаарларга алып кирсек, бул жанан кирип тияна чыккыча, жок дегенде бир 200-300 долларын чыштап кетсе ошо шаарларга керемет да бул сонунда. Сувенир алып, албетте сувенир алып, шоуга катышып, чайханага кирип, мисалы Таласка барса, балким гүлчатайын жеп, мисалы да, Караколго барса жана ашынан фузун жеп, Нарынга барса жана этин жеп, мисалы да, тиги Жалал Абадка барса ашын жеп, мисалы мастабазын жеп, ошентип биз аларды жумшак мындай айтканда мажбурлап туруп анча мынча жерден ошентип программасы түзүү этсек, мен ойлойм шаарларыбыздагы көп мындай өнүгүү жактан потенциал бар. Анан гостиницаларды курулат, отелдер курула баштайт. Анан ошол эле Жалал Абадтыктар болобу, Оштуктар болобу, Таластыктар болобу, Нарындыктар болобу, ошо горожандер да, алар уже өздөрү эле мындай айтканда программасын ойлоп таба баштайт. Анткени алар түшүнөт, шаарларыбызда ошолор алып калышыбыз керек экен. Мэрлер уже иштей баштайт, ошол театр болобу, эмнеси болобу, ипподром болобу, келе ушул жерден бир күндүк мында программа түзүп жума сайын. Анан жана туристтер келгенде ошол жака кайрып буйруп туралык, алар ошол жердин акчасын калтырып турсун деп, мисалы да. Ар бир шаарда жок дегенде бирде музей бар. Бул 100%. Жалал Абадка барбаңыз, Карабалта барбаңыз, обязательно музей бар. Бирок ал музейге бирде турист кирбейт азыркы күндөчү. Неге дегенде ошондой туристический поток программалар жок да. Биздики бир 2 мүнөттөй калыптыр убактыбыз. Негизги жыйынтык азыркыга чейин туризм жакшы, өнүктү, бирок бул алдыңкы эле эң биринчи базиси. Эми муну башка деңгээлге чыгарыш керек деген. Эми жаңы концепцияны ойлоп табышыбыз керек. Жаңы концепция. Биз полностью өзүнчө маркетинг анализ кылып туруп, жаңы концепция кылып туруп, жаңы стратегияны курушубуз керек да. Мен ойлойм ушул 2024-төн курсак, 25-тен баштап стартты биз 100% башкача алышыбыз керек. Мен ойлойм ошондо биздин туризмибиз жок дегенде 5 миллиард доллар ВВПбызга алып келе турган толук потенциалы бар. Толук потенциал. Бул менин жеке гана көз карашым менен. Инвестиция кылыш керек. Креативдүү адистерди. Азыркы учурда инвестиция эмес, азыркы учурда менеджмент. Менеджментти туура куруп алсак эле, инвестиция өзү келе баштайт. Азыркы учурда государственный менеджментти именно ошол креативный экономика боюнча жаңыча баштап алсак, мен ойлойм инвестиция өзү эле келе баштайт да. Бир жак жана жетишилген жак кала берсин. Баягы кедей туристтер үчүн, акчасы көп эмес туристтер, арзан туристтер үчүн, бирок эми акчаны коротоюн дегендер үчүн шарт түзүп бериш керек. Биз кыргыздар мамлекетин, кыргыз мамлекет элинен бир уникалдуу жагыбыз бар. Биз креативдүү элбиз да. Мисалы башка мамлекеттин элдерин алсаң, алар более консервативный, айтмайынчалар жазабайт да. Биз айтпаса деле өзүбүз жазап, өзүбүз алдырайын баягы көчмөндүүлүктүн баягы илгерки духубуз калган окшойт да. Биз азыр эми ошону жаңыча колдонсок, мен ойлойм биз азыр абдан креативный экономикадан чоң мындай экономический революцияларды кылабыз. Потенциалыбыз бар. И менталитетибиз бар да негизинен. Рахмат. Сизге бизде конокто Максат Чаки болду. Туризм боюнча эксперт. Рахмат сизге. Сизге рахмат. Саламат болуңуздар.